Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныстар бойынша живая сталь деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Чарли Кентон аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал убагында атагы чыккан боксерлордун бири болгон экен. Бирок кийинчерээк бул спорттун түрү анчалык атактуу болбой калып, адамдардын ордуна роботторду жасап мушташтыра башташат. Анан калса бул жаңы спорттун түрүнө көп элдер кызыгып, бат эле өнүгө баштайт. Бул спорттун түрүнө кызыгып калган Чарли эми ушул жаатта карьерасын баштап, иш алып бара баштайт. Бирок Чарли негедир эле ар качан туура эмес чечимдерди кабыл ала бергендиктен анын иши жакшы жүрүшпөй, көп эле тааныш досторунун баардыгына карыз болуп калат. Ошентип ал дагы бир күнү бирөөдөн бир топ суммадагы акча сурап алат да, бир робот сатып алып акыркы үмүтүн ошого коет. Ал роботун оюн талаасына өзү менен бирге алып келет да, ал жердеги адам менен бир топ суммадагы акчага мелдешип, жанагы роботун бир чоң бука менен уруштура баштайт. Бул жолу Чарли ал буканы жөн эле утуп коеруна ишенимдүү болуп, буйрса мага дагы ийгилик жылмайды окшойт деп сүйүнө баштап, бирок эрте кубанып жибердиби айтор, ал бир нерсеге алаксып калганда, жанагы бука кайтып келип, анын роботунун бутун жула сүзүп салат. Анда Чарли болбой эле букага каршы туруп, бирок бука сүзгүлөп жатып, анын роботун биротоло эле жараксыз кылып салды окшойт. Анда $25,000 мелдешип койгон Чарли чөнтөгүндө бир да тыйын жок болгондуктан эмне кылаарын билбей эле ал жерден качып жөнөйт. Бирок анын артынан дароо эле эки адам чуркап жетип келишти. Чарли аларга дароо эле каршылык көрсөтө баштап, бирок бир кезде анын таптакыр эле башка адамдар экенин түшүнөт. Көрсө ал адамдар Чарлинин мурунку ажырашып кеткен аялынан келишиптир. Аялы болсо жакында эле көз жумуп, 11 жаштагы баласы Максты Чарлиге калтырган. Бирок Максты аялынын эжеси багып алам деп жаткандыктан Чарли сотко барып, ошол маселелерди чечип келиш керек болуп калды. Чарли жөн гана сотко келип өзүнүн колун коюп койсо иш бүтмөк. Ал негизи баласы менен иши деле жок, аны жакшы көрбөйт деле. Бирок анын негизги ою акчага бурулат да. Максты багып алам деп жаткан адамдар бир топ эле бай үй бүлө болгондуктан ал кол коердун алдында Максты багып алам деп жаткан адамдарга ар кайсы сөздөрдү айтып жымсалдап түшүндүргөнгө аракет кылат. Анда бай адам Чарлини дароо түшүнөт да, Максты алуу үчүн $100,000 бермекчи болот. Чарли ага дароо макул болуп $50,000 алып кагазына кол коюп берет. Ал эми бай үй бүлөнүн талабы боюнча алар жайкы эс алууга кетип жаткандыктан Макс жай бүткөнчөктү Чарлинин жанында болот. Жай бүткөн соң алар кайтып келишип, акчанын жарымын беришип Максты алып кетишмек. Чарли акчаны алат да, ал Бейлинин ишканасында иштешкендиктен Бейлиге акчаны берип дароо эле жаңы робот саттырып алат. Макс болсо атасы менен сүйлөшүп, сен эмне мени $100,000 сатып жибердиңби деп таарынат. Бирок Чарлинин жаңы сатып алып келген бир топ эле күчтүү роботун көргөн Макс атасы роботторду мушташтырып иштээрин билип эле аябай кызыгып калат. Ошентип Чарли жаңы сатып алган роботун дароо эле мушташка алып чыкмакчы болуп жөнөмөкчү болуп калып, Макс дагы тырышып эле атасына ээрчип алат. Экөө роботторду мушташтырган жерге барышканда Чарли кайра эле өзүнө аябай ишенимдүү болуп кетип, алсызыраак роботторго чыкпай эң күчтүү роботко чыгып алат. Макс болсо тызылдап атасына кайра эскертип жатты. Ошентип Чарли бул жолу да жаңылышып, анын роботу кайра эле жеңилип талкаланып калды. Негизи анын роботу күчтүү эле болчу, бирок Чарли анын ыкмаларын жакшылап үйрөнүп албагандыктан утулуп калды. Эми айласы кеткен Чарли Макс менен бирге ар кандай тетиктерди саткан жерге барышат. Чарлинин чөнтөгүндө кайра эле бир да тыйын калбай калгандыктан ал ар кандай тетиктерди издештирип жүрүп, бир кезде Макс байкоосуздуктан аңга кулап кирип кетет. Чарли дароо эле чуркап барып карап, Макс бир таштанды роботтун колуна илинип калганын көрөт. Ал төмөнгө түшүп бараттан Максты куткарып калып, Макс болсо Чарлиге ал жерде жаткан роботтун дээрлик баардык тетиктери ордунда экендигин айтып, аны өзүбүз менен ала кетеличи десе, Макс ага болбой, бул илгерки кичинекей роботтор эмнеге жарамак эле деп коет. Бирок Макс дагы атасынан өткөн көкбет болуп чыгып, роботту эмне кылсам да бул жерден алып кетем деп тырышып туруп алат. Эртеси Макс роботту Бейлинин ишканасына алып келгенин көрөбүз. Көрсө бул эң алгачкы жылдары жасалып баштаган робот иштейт экен. Анан да анын таң калаарлык өзгөчө функциясы бар болуп чыгат. Ал бир адамды туурап, адам кандай кыймыл жасаган болсо, дал ошондой кылып кыймылды тездик менен көрсөтүп бере алат. Анан да бул роботторду эң башында ар кандай соккуларга туруштук бере ала турган кылып катуу темирден жасашыптыр. Роботтун бир жеринде Атом деген жазуу бар болгондуктан Макс ал роботту Атом деп атап коет. Эми Макстын жашоосу ого бетер кызыктуу боло баштап, ал роботту өзүнө дос кылып, аны менен дайыма сүйлөшүп, аны ар кандай бузулган тетиктерин оңдоп баштайт. Бирок Чарли менен Бейлинин иши мындан ары уланбай калды. Анткени Чарлиде акча жок болгондуктан ал айласыздан Бейлиден кеткенге туура келет. Ал жактан кеткенден кийин Чарли Фин аттуу доосуна барып, андан дагы карызга акча сурайт. Бирок Фин ага эч кандай акча бере албай тургандыгын айтат. Макс атасына бул роботту уруштуруп көрөлү деп айтса, Чарли ага бул робот соккуларды жакшы көтөрүшү мүмкүн, бирок атаандашын эч эле ута албайт деп ишене албайт. Бирок ошентсе да Чарли Атомду башка алсызыраак роботторго беттештирип, мушташтырып көрүүнү чечет. Ошол эле жактан Макс азыркы күндө
роботтордун эң күчтүүсү деп эсептелип жаткан Зевс аттуу роботту жана алардын ээлерин көрүп калат. Бул Зевс деген робот ушул күнгө чейин эч кайсы роботтон жеңилип кала элек. Макс менен Чарли бир жерге барышат да бир канча суммага мелдешип, Макс роботун дароо эле уруштура баштайт. Бирок канткен күндө да Макс үйрөнчүк болгондуктан роботун жакшы мушташтыра албай, акыры өзүнүн көкпеттиги жана атасынын жардамы менен атаандашын утуп кетип эле элдин баарын таң калтырат. Ата бала тиешелүү акчаларын алышып, ошол эле жердеги дагы бир адам ушул жуманын этегинде дагы бир робот менен мушташасыңар деп убада кылат. Макс атомду дагы да жакшыртканга аракет кылып, ага үн менен башкара турган программаны киргизет. Бул программанын жардамы менен атом дагы башка роботторго окшоп башкаруучу аппарат менен эмес үн менен башкарылып калат. Ошол жерден Макс бийлеп, атом болсо аны дал өзүндөй кылып туурап жатканын көргөн Чарли ал Макска келет да кийинки урушта сен ушинтип роботуң экөөң бийлеп кой. Ошондо коомчулук силерге көбүрөөк кызыга баштайт деп айтса, Макс ага макул болуп, бирок роботту үн менен сен башкарасың деп айтат. Анткени сен мага караганда согуш ыкмаларын аябай жакшы билесиң да деп коет. Чарли да ага макул болуп, атом экөө анын боксердук ыкмаларын кайталап башташат. Ошентип жуманын этегинде алар роботту чоң унаасына салып алышат да урушка алып барышат. Ал жактан атом биринчи каршылашын жеңип, андан соң кийинкилерин да жеңе баштайт. Ошентип аларга ийгилик жылмайып, бир топ акча иштеп табышып, Чарли Бейлиге карыз болуп калган акчасынан да кутулат. Бейли болсо Макс менен Чарлинин карьерасын сырттан көзөмөлдөп жатат. Ошентип алар бара-бара бул роботтун аркасы менен акча таба башташып, коомчулуктун да чоң кызыгуусун жаратат. Бир күн эле Макс менен Чарлиге атомду чоң профессионалдуу аренада уруштуруу сунушу келип түшөт. Албетте ал жактагы роботтор өтө күчтүү роботтор. Бирок ошого жараша байгенин суммасы дагы өтө жогору. Ошентип убакыт өтүп, атомдун биринчи жолу профессионалдуу аренада уруша турган убакыты да келип калат. Ошол учурда баягы өтө күчтүү робот Зевстин ээлери Чарли менен Максты өздөрүнө чакырып алышат да, биз силердин роботту $200,000 сатып алабыз. Эгер ал азыр урушка чыкса, дароо эле талкаланып калат. Бирок уруштан кийин аны сатып албайбыз деп айтса, Чарли эч ойлонбой эле $200,000 дароо сатып жибермекчи болот. Бирок Макс ага такыр эле көнбөй, роботтун урушка чыгуусун каалайт. Ошентип уруш башталып, атомго каршы эки баштуу робот чыгып келет. Анан да ал роботту эки оператор башкарып турат экен. Макс роботу экөө бийлеп чыгып келе жатканын сыналгыдан көргөн Бейли сүйүнүчү койнуна батпай аларды колдоп жатты. Бирок башталганда эле жанагы робот атомго катуу соккуларды өткөрүп, атомдон чындап эле бир канча эсе күчтүү экендиги байкалат. Бирок Чарли ал эки баштуу роботтун алсыз жерин байкап калат да амалкөйлүк менен жүрүп отуруп акыры урушту жеңип алат. Анда Макс дагы аябай сүйүнүп микрофонду өз колуна алат да жанагы Зевстин ээлерине аябай ачуусу келип калган байтур дароо эле Зевс менен урушууга чакырык таштайт. Чарли болсо ошол жерден эле Максты токтотуп байгелерин алып чыгып кетишет. Сырттан аларды Рики деген адам күтүп алат. Чарли болсо аны менен $25,000 мелдешип утулуп калып, аны бербестен качып жүргөн эле. Аны көргөн Чарли мен сага карызыңды кайтарып берейин деп жаткам, керек болсо ачыгы менен берейин деп жаткам десе, Рики ага ачуусу келип калган байтур Чарли аларга каршылык көрсөткөнүнө карабай эле үчөөлөп аны сабашат да алар дагы баардык акчаны алып кетип калышат. Ушул окуядан кийин Чарли баласын өзү менен бирге ушундай жерлерде алып жүрүү кооптуу экенин сезип, баягы бай үй бүлөгө чалат да Максты алып кетүүсүн талап кылат. Көп өтпөй эле алар келишип Максты алып кетип жатып, ал адам Чарлиге акчанын калган бөлүгүн берсе, Чарли ал акчаны албай, эң башкысы балам жакшы үй бүлөдө, жакшы чөйрөдө өссүн деп коет. Бирок Макс кетип жатып атасына өтө катуу таарынып, мен үчүн бир жолу болсо дагы аракет кылып койбойт белең деп айтат. Макс кеткенден кийин Чарли Бейлиге келип болгон окуяны ага айтып берсе, Бейли дагы ага сен чындап эле Макс үчүн күрөшүшүң керек деп айтат. Ушундан кийин көп ойлонгон Чарли баласы менен мамилени түздөө үчүн кайрадан анын артынан барат. Чарли Макстан кечирим сурап, Макс аны кечиргенден кийин Чарли ага Зевстин ээси сенин чакырыгыңды кабыл алды. Жакында экөөңөрдүн урушуңар болот деп айтат. Ошентип Зевс менен атомдун уруша турган убакыт сааты да келип жетип, ал жерге чогулган элдин көпчүлүгү эле Зевс утат деп ишенип Зевске акча сайып жатышты окшойт. Алардын арасындагы баягы Рики дагы өз акчасын эки эсе көбөйтүп алуу үчүн Зевстин утушуна $100,000 акча саят. Уруш башталып, атомго күчтүү соккулар биринин артынан бири келип жатты. Бирок таң калыштуусу атом канча жолу жыгылса да кайра эле бутуна туруп, Зевс биринчи раундда атомду ута албай калат. Экинчи раунд дагы башталып, Макс менен Чарли болгон аракеттерин кылып, бир кезде атом Зевске соккуларды бергенге жетише баштайт. Бирок экинчи раунддун аягында атом бир топ эле талкаланып калып, анын үн аркылуу башкарылган программасы да иштен чыгып калат. Макстын оюна бир нерсе келет да ал атомдун баягы функциясын күйгүзүүнү чечет. Эми атом Чарли кандай кыймыл аракет жасаса ошону кайталайт. Ошентип Чарли өзүнүн боксердук ыкмаларын колдонуп эле Зевстин энергиясы түгөнгөнү калган кезде күтүп турат да андан соң соккуларды биринин аркасынан бирин берип Зевсти жеңе баштайт. Ачууланган Зевстин ээси башкаруучу аппаратка өзү отурат.
бирок ал деле Зевске эч кандай жардам бере алган жок. Чарли болсо шамдагай кыймылдары менен Зевсти акыры кулатат. Ошол учурда Макстын көздөрүнө сүйүнүч толуп, атасы учурунда кандай күчтүү боксер болгонун сезет. Бирок калыстар баары бир 3 раундтун жыйынтыгы менен Зевсти чемпион боюнча калтырышат. Анткени аренада эки робот тең талкаланбай буттарына туруп турган болчу. Бирок мындай чечимге Чарли менен Макс эч эле капаланышкан жок. Анткени алар эң күчтүү болгон роботту дээрлик жеңип, элдин сүймөнчүлүгүнө айлангандарын билип турушту. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.